Жаратылыш министрлигинде 2023 жылга карата 495 миллион сомго чукул дал келбестиги аныкталды. Эсеп палатасы билдиргенде айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөмдөр боюнча жетишсиздиктер чарба субъекттеринин айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөмдөр менен толук камтылбагандыгы ачыкталып, анда жалпы 494 миллион 949 миң сомдук бузуулар жана ченемдик документтерге дал келбестиктер аныкталган. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматынан өлкөгө отун ташып келүү, күйүүчү майлоочу майларды өндүрүү менен иштеген чарба субъектилери тарабынан 2023 жылы 219 миң сомдон ашуун каражат түшпөй калганы аныкталган. Ошондой эле эсеп палатасы эмгек министрлигинде жалпы суммасы 233,5 миллион сомдук мыйзам бузуулар жана каржылык кемчиликтер аныкталгандыгын билдирди. Мекеме маалымдаганда 2023 жылы министрликте жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудит учурунда бир катар кемчиликтер табылган. Ошондой эле эсеп палатасы бюджеттик каражаттардын сарпталышында министрликтин ишмердүүлүгүндө олуттуу маселелер бар экенин белгилейт. Финансылык бузуулар 13 миллион сомдон ашуун. Анын ичинде товардык материалдык баалуулуктардын кем чыгуусу, иш сапар чыгымдары негизсиз эсептен чыгарылуусу, бухгалтердик эсепте көрсөтүлбөгөн дебитордук кагаздар, бюджеттин резервтери жана башка жоготуулар бар. Маданият министрлигинде жана анын мекемелеринде 2022-2023 жылдарга карата каржылык тартип бузуулар аныкталды. Эсеп палатасы билдиргенде, аудиттин жүрүшүндө жалпысынан 913 миң сом өлчөмүндө каржылык жана процедуралык бузуулар катталган. Анын ичинен процедуралык бузуулар 509 миң сомду жана каржылык бузуулар 404 миң сомду түзгөн. Аудиттин жүрүшүндө 120 миң сомдун калыбына келтирилиши зарыл экени аныкталган. Анын ичинен азыркыга чейин 56,5 миң сом кайтарылды. Айыл чарба министрлигинде каражаттар максатсыз пайдаланылгандыгы аныкталды. Эсеп палатасынын маалыматына ылайык, министрликте 2023 жылга карата бюджеттин шайкештик аудитинин жыйынтыгы боюнча дал келбестиктердин суммасы 2 миллиард 304 миллион сомдон ашкан. Атап айтканда, бул жылга бөлүнгөн бюджеттин жалпы көлөмү 10 миллиард 628 миллион сомду түзүп, анын 94,6% аткарылган. Максатсыз пайдаланылган каражаттар 987 миллион сомду түзөт. Каражаттарды бөлүштүрүүдө жана чыгымдоодо олуттуу кемчиликтер орун алып, анын ичинен 880,5 миллион сом максаттуу колдонулган эмес. Ошондой эле 106 миллион сом бюджеттик каражаттар мыйзамга каршы сарпталгандыгы аныкталды.